Аксыдан чыккан улуу педагог, белгилүү жазуучу Жунай Мавлянов агайыбыздын эң таасирлүү сонун сөзү бар. Мугалим улуу адам, мектеп ыйык чай болууга тийиш. Агайыбыздын ушул накыл сөзүндө терең маани, терең ой камтылган. Тарбиянын очогу, билимдин ордосу болгон биздин мектеп Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Каражагач айылында жайгашкан. Мектептин тарыхына кыскача токтоло кетейин. Бул мектеп 1975-1976 окуу жылында ишке берилген. Мурда Большевик орто мектеби аталчу. Кийин 2001 жылдын 6 октябрында Каражагач айылдык кеңешинин номер 9 токтомунун негизинде Аксы райондук кеңешинин номер 9 сессиясынын чечими менен мектептин аты өзгөртүлүп, айылдын белгилүү инсаны маркум Кадыркул Чекиров агайыбыздын ысымы ыйгарылган. Ошондон бери Кадыркул Чекиров атындагы номер 23 жалпы орто билим берүүчү мектеби деп аталып келе жатат. Бул мектептен билим тарбия алып, окууну аяктаган бир нече бүтүрүштөрүбүз бүгүнкү күнү мамлекетибизге ак ниеттүүлүк менен кызмат өтөп, эмгектенип жатышат. Биз ар дайым мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз, мыкты окуучуларыбыз менен сыймыктанабыз. Атай турган болсом, Шакиев Нурланбек Тургунбекович Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы кызматында, Жанузакова Уулжан Аксы райондук билим берүү бөлүмүндө, Кожоярова Нестан Жалал Абадта Илим изилдөө институтунда кадр бөлүмүнүн башчысы, Алишова Махабат Култаевна филология илиминин доктору Ала Тоо университетинде, Сапарбаева Уулай педагогика илиминин кандидаты, доцент Бишкекте Ишеналы Арабаев атындагы университетте, Жанузаков Болотбек Жалал Абад мамлекеттик университетинде экономика илиминин кандидаты, доцент, Төлөгөнов Илимхан Чүйдө милициянын подполковниги, Шакиев Жыргалбек Бишкек шаарында Ленин районунун акими, Кабылбаева Индира маданияттын мыкты кызматкери, Ызаканов Талгарбек Бишкекте агрардык университетте айыл чарба илиминин кандидаты, доценттин орун басары, Жаркынбай уулу Адылдабек Бишкекте кыргыз күрөшү, кулату күрөшү, грек-рим күрөшү боюнча спорт чебери, Сыдыков Эсенбай жеке ишкер, мектеп менен ар дайым тыгыз байланышта, жыл сайын демөөрчүлүк кылып келет. Айта берсек дагы бир топ бүтүрүштөрүбүз ийгиликтердин ээси болуп жүрүшөт. Чекиров атындагы орто мектебинде 5 дене тарбия мугалим иштейт. Мектеп окуучуларыбыз райондук, областтык, республикалык турларда биринчи месталарды ээлеп келип атат. Кудайга шүгүр, кыздарыбыз да бар. Азыркы мезгилде Азиянын сборунун Азияга чейин барып, Абылкасып Норус деген балабыз алдыңкы орундарды ээлеп келди волейбол боюнча. Ошондой эле 90-жылкы окуучуларыбыз Кыргызстандын аймагында ойноп атат. Бардыгы мастер спорттор, кандидат мастер спорттору. Ошондой эле азыр мына Зулуш деген окуучубуз кандидат мастер спорту, Эмил деген окуучубуз мастер спорт. Азыр ошол жерде бүт жогорку орган тарабында иштешип атат. Азыркы мезгилде мектеп окуучулары жылыга зонада, аймакта, райондо дайыма алдыңкы орундарды ээлешип атат. Башталгыч класстарда 15 мугалим билим тарбия берет. Билим башаты башталгыч класс дегендей, 1-4 класстарда 284 окуучу билим тарбия алат. Ал эми даярдоо класста 76 окуучу билим алат. Бардык шарттар түзүлгөн. Биздин мугалимдер окуучуларга талыкпай тарбия берип, келечектин муундарын келечекке тарбиялоодо. Биздин мектепте ысык тамак берилет, 284 окуучуга убагында берилет, окуучулар ыраазылык менен ичип кетишет. Жакынкы 5 жыл аралыгында мектепте предметтик олимпиададан, спорттук оюндардан, материалдык техникалык базаны чыңдоодо бир нече алгылыктуу иштер аткарылды. 2018-2019 окуу жылында предметтик олимпиададан областка 4 окуучубуз катышты. Республикалык предметтик олимпиадага Мирланова Батма катышып 4-орунду ээледи. 2019-2020 окуу жылында алыш күрөшү боюнча республикада 2 окуучубуз Бешенов Бекмамат, Мелис уулу Абдырахман 1-орунду ээлеп, алтын медаль, дипломдор менен сыйланды. 2019-2020 окуу жылында мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоодо
Çöptün tamırı jana adamzat koopsuzluk attı temadagı Fonia grantına proyekt yazılıp 6 klas komplekt 459 000 so'mduk emelekler alındı. 2020-2021 okul yılında predmetlik olimpiyadadan oblastga 5 okuwçu katıştı. Geografiya sabagынан respublikaga 2 okuwçu öttü. Alardan biri Emilbekova Merim 1-nji orun, ekinçisi Madanova Gülburak 2-nji orunga ee boldu. Bağlı belekler jana diplomlar menen sylandy. 2021-2022 okul yılında mekteptin materialdık teknikalık bazasyny çyngdoodu. Stimulduk grantga proyekt yazılıp 2 530 000 so'mga mekteptin bardyk terezeleri plastikalık terezege, eşikleri jıgaç eşiklerge, koridoruna kafel basıldı. 2021-2022 okul yılında respublikalık predmetlik olimpiyadaga Emilbekova Merim katışıp 4-nji orunga ee boldu. Diplom kitepler menen sylandy. 2022-2023 okul yılında mekteptin sport ayançası жаңыланып, Karacıgaç ayının jaşlarının demilgesi menen bütkörülüp faydalanууга berildi. Sportun 3 türü oynatılar: voleybol, basketbol, futbol oyunları. Bu sport ayançıga 1 600 000 so'm karajat jumşaldı. 2022-2023 okul yılında predmetlik olimpiyadadan respublikalık olimpiyadaga geografiya sabagынан 11-nji klassın okuwçusu Emilbekova Merim katışıp, respublikada 3-nji orunga ee bolup jalpыбызды kuandırdı. Dayardagan mugalimi Ürkünbayeва Aynura Ejekenin emgek mayanasına koşumça ay sayın 5 000 so'mdon berilip jatat. Mehnet kılsaң akıbeti sözsüz kaytat. Mekteptin aşkanası 2015-nji ýyly toluk remont olup, 1-4-nji klassın okuwçylaryna Birikken Ulutlar Uyumunun düýnölük azık-түлүк programmasынан aşkanaga kerekli buyumlar jana emelekler alıngan. Ata-eneler menen mekteptin ortasında baylanyş jakşı jolgo salıngan. Tınımsız gelip duruşat. Mektep kollektivinde 51 mugalim emgektinip, jamaat ынтымактуу, biri-birin kolda turuşat. Kesipköy, intellektualdуу, çıgarmaçılık menen emgektengen mugalimlerimiz bir top sanalar. Keyinki yıllarga bir top planlarыбыз var. Mektepte 1-4 klasslarda 284 okuwçu, 5-9 klasslarda 336 okuwçu, 10-11 klasslarda 91 okuwçu bilim aluuda. Жалпы 788 okuwçu бүгүнкү күндө учур талабына ылайык заманбап технологиялар менен жана интерактивдүү методдор менен билим тарбия алышууда. Koşumça imarat salууга 275 orundуу mektepke dokumentlerini dayardap koyduk. Zamanbap үлgüde bardyk şartı var. Mektep kurulup kalsa jetişkendikler, iyigilikler dagı da köp boloruna işenim var, hareket jasaýbыз.